34 бөлүм. Батектен башталган бале. Күн жаңыдан көтөрүлүп калган маал эле. Каныметтин өткөн күздөн бери жашап келген үйүнүн алдында жалгыз ат чегилген, эскилиги жеткен араба турду. Түндө Гүлсүндүн шаардан келген иниси эжесин көчүрүп кетүүгө камынып, жүктөрүн арабага жүктөп жатты. Былтыр жаңы эле уюшулган Ленин колхозунда ушул жазда мурдагы башкарма Канымет Садыков жанын сапап, күнү түнү ат үстүндө чапкылап жүрүп айдаткан талааларда буудай чатырап бышып, башын көтөрө албай ийилип, жерге термелип, айылдыктар аны оруп жыюуга кызуу киришкен маал. Сагалы орокко шашып жатса да, байбичеси Уларбүбү Токолу Айымкүл менен кошо Гүлсүндү көчүрүүгө жардамдашып жаткан. Келин бир апта мурдараак акыркы үмүт менен абакка келип, эшигин сагалап жүрүп, Каныметтин каталышууга мүмкүн болбогон алыскы бир лагерге айдалып кеткени тууралуу жаман кабарды абак кызматкерлеринен укту. Канчалык бул кабарга кабыргасы кайышса да, ары толгонуп, бери толгонуп, бир чети күйөөсүнүн аман экенине сүйүнүп, бул айылдан көчүп кетүүнү чечкен. Бүгүн үйдүн бозоргон ылайы менен шыбалган, шыбагынын жыты али кете элек сыз жыттанган ушул үйдүн дубалдарына, аңгырап калган эки бөлмөсүнө акыркы ирет карады. Алар былтыр кеч күздө көчүп келишкенде бул үй өзгөчө берекелүү, өз баласын кучагына алган энедей мээримдүү сезилген эле. Анткени жанында жадыраган өз өмүрлүк жары Канымет бар болчу. Гүлсүн оор үшкүрүп алып, үйдүн каалгасын бекитип, кара кулпуну салды да колундагы ачкычты Сагалыга тапшырды. Жүктөр артылып бүтүп, жөнөй беришкени калганда, анын эң жакшы көргөн кошунасы менен аялы өз ара күбүр-шыбыр болуп калышты. Сен бир эркек эмессиңби? Деп Уларбүбү абышкасын акырын капталга нукуп койду. Сагалы койнундагы жүз арчысына түйүлгөн эл оозунда сары чолок деп аталган рубльдарды алып чыкты. Бир нечесин санап туруп, Гүлсүнгө сунду. Ала кой балам, бул биздин коштошуу белегибиз болсун. Шаарга барганда керегиңе жаратарсың. Жок аке, жөн эле коюңуз, сиздерге деле оңой эмес да, деп Гүлсүн ийменип токтоду. Ал балам, тартынба, деп Сагалы карлуу колу менен акчаны Гүлсүнүн алаканына сала койду. Уларбүбү болсо колундагы түйүнчөктү Гүлсүнгө сунду. Анын ичинде 3-4 чоң чыныдай талкан бар эле. Байбиче бул азыкты даярдоо үчүн кечээ Айымкүл экөө аңыздан алып келген буудайды сапырып, кууруп, сокуга жанчып, түн бир окумга чейин жаргылчакка майдалап тартышкан. Бул жол азыгың болсун, Гүлсүн. Колдон келген ушул болуп калды, кызым. Рахмат силерге. Бул жакшылыгыңарды өмүр бою унутпайм, деди Гүлсүн көзүнө жаш ала эки аял менен кучакташып коштошуп жатып. Араба ордунан козголуп, дөңгөлөктөрү кыйчылап жүрүп берди. Сагалы, Уларбүбү, Айымкүл жана уулу болуп аларды узатып карап турушту. Ошол маалда Гүлсүндү көчүрүп бара жаткан ушул айылдык арабакеш Дашбоонун аялы ылдамдай басып алардын алдынан чыга калды. Районго жөнөдүңбү? Жана айтам деп унутуп калыпмын. Мага кызыл тоголок памил чайдан ала келчи, деди ал күйөөсүнө. Ага учурашкан Гүлсүнүн саламына алик да албай тескери карады. Дал эле ошол тушта Гүлсүн арабанын астында салып бара жаткан өз колу менен териден курап жасаган жер төшөккө көзү түштү. Күйөөсү колхоздун арабасын айдап, районго дайыма каттап жүргөндүктөн аны арабага төшөнүп олтурсун деп салып берген. Кичинекей көздөрүнөн ачуунун оту жылт этип токтоп турган арабадан келинди ары түрттү. Ай келин, нары отур. Кызын кучактап бараткан Гүлсүн иниси жана балдарын көздөй жыла берген кезде алдындагы төшөктү сууруп алды. Эл душманынын аялын эмнеге бул төшөккө олтургузасың, ия? Деди ал күйөөсүнө үнүн бек-бек чыгарып чаңкылдап. Мен ушул катын олтурсун деп сага бердим беле, ия? Ташбоо желкесин кашып алып, деп ичинен сөгүндү да божуну силкип жөнөп калды. Очоюп гана олтуруп алганын көрсөң, өлүк тиригиңди көрөйүн шерменде. Ушинтип сүйлөп кала берген аялдын үнүн угуп, Гүлсүн кичинекей кызын бооруна бек кызып, кулагын жапырды. Араба өңгүл-дөңгүл жол менен калдырап, келиндин карааны бул айылдан узап бара жатты. Сагалы келиндин ак жолуга алыстап кеткенче узата карап селдейип тура берди. Жакшы бир адамдарынан айрылгандай ичи аңгырады. Эй, Сагалы аке, сиз эмне жумушка чыкпай эле катын калашты көчүрүп жүрөсүңүзбү? Деген үн чыкты ошол маалда. Караса, колхоздун активи деп саналган, комсомолмун деп төш каккан бригадир сатылган экен. Жөнөңүз, деди ал бакылдап. Иш кайнап атат талаада.
Ал жанаракты эле бастырып жүрүп, сагалынын кошуна келинди көчүрүп жатканын көргөн болчу. Бир эки наракты аттан түшүп, анын кандайча кошунасына жардам берип жатканын алдыртан байкап турган. Себеби башкарма оторбай аны өткөндө чакыртып алып, ушул түлкү бийдин уулу сагалдан көзүңдү алба. Мунун колхозго ниети жаман. Баягыдай бай болуп чалкалаган заманын сагынып ошол кайра келсе деп жүрөт. Сен комсомол катары мындай адамдарга көз салып, эмне кылып жаткандарын тескеп турушуң керек, деп катуу бүлөп тукурук салган болчу. Жаш жигит эскинин калдыгы дегенге куйкасы курушкандардын бири болчу. Анын атасы да, өзү да байларды жек көрчү. Бир аздан кийин эле сагалынын Гүлсүнгө тамак аш, акча берип узатканы тууралуу кеп толук бойдон колхоз башкармасы Оторбайдын кулагына жетти. Демек, эл душманынын аялына ачыктан ачык жардам берип жаткан экенсиң да. Сенин шишиң толду сагалы, деп Оторбай кытмыр күлүп койду. Ал Каныметтин кара жоргосун сойдурган күнү сагалынын болушканын дагы эле унут элек болчу. Эми арызды сагалы абактан чыкпай тургандай кылып жазуу керек эле. Бүгүн Оторбай жайлоого жалгыз жөнөдү. Себеби 2-3 күн мурда сырт жайлоосунан бери түшүп, байлардан тартылып алынган колхоздун калың малын айдап, айылга жакындап көчүп келгенин кабарлаш үчүн Искендер деген чабан конторго келип кеткен. Кетип бара жатып, Оторбай аке, быйыл жазында туулган бир багалаң козуну байлап жүрөм. Ылайдай семирди. Өзүңүз бастырып барып, конок болуп кетиңиз, деп ага атайын эңкей калып шыбырап сүйлөгөн. 1929 жылы 27 декабрда Сталин кулактарды тап катары жоюу ураанын жарыялагандан баштап Оторбай сыяктуу башкармаларга кыйын болду. Райондон келген өкүл колхозуңарда бир дагы ок аттуу киши жокпу? Тизмет толбой жатат, деп кыса баштаган. Оторбай ат үстүндө келе жатып, Каныметти эстеген сайын кыжырданып коет. Эмне болдуң экен, мадраңдаган акмак? Эмдигиче о дүйнөгө аттандың бекен же дагы эле түрмөдө чирип жатасыңбы, деп сүйлөнүп алды. Былтыр күздө жаңы гана башкармалыкка жеткен кезде билимиң төмөн деп аны башкармалыктан жогору жакка алып салган. Ошондуктан Канымет шаардан айылга чарба техникумун бүтүрүп, колунда дипломун алып келгенде анын ичи аябай күйгөн. Ага чейин мен партиянын ишенимдүү кишисимин деп көкүрөк кагып, айылдаштарына кыргыйдай тийчү эле. Каныметтин билимдүүлүгү, эл менен сылык сүйлөшкөнү, ал тургай аны кара жоргосун чайпалта минип тез эле элдин сүймөнчүлүгү айланганы анын жанын күйгүзүп жүрдү. Жигитти көргөн сайын ичинен кан өтүп, билимди болсоң эле бийлик сеникиби деп кекене берчү. Бирок Оторбай баарынан да Гүлсүндүн сулуулугуна ашык болду. Каныметтин шаардан келген жубайы ак жумал, көздөрү мөлтүрөгөн, өзүн токтоо кармаган чырайлуу жан эле. Өзүнүн аялы Жаңылкандын оройлугу менен Гүлсүндүн сыпаалыгын салыштырып, жанын коерго жер таппай кетчү. Кайсы жери сенден артык, билими бар имиш, сулуу аялы бар имиш, деп ойлогон Оторбай акыр Каныметке жалаа жаап атып, аны каматып тынып, анын ордуна кайра башкарма болуп калган. Азыр жайлоодо Искендердин жаман каралап боз үйүнө келип түшкөндө багалаң козуга бата кылып жайланышып олтургандан кийин ал мурда сагалынын малын багып жүргөн алысыраак туугандары экени эсине түштү. Искендер, сага сагалы акыңды жакшы эле берчү беле? Деди ал жигиттен эмне сөз чыгаар экен дегендей чай үстүндө сынап. Акем жакшы болчу, деди барбалактаган Искендер. Акымды ашыгы менен берчү. Токто, деди кара жини кашайган башкарма. Мурдагы байдын эмнесин мактайсың мынчалык? Жигит жыландын куйругун басып албайын деп тилин тишине басып олтуруп калды. Бир аз бышымдан кийин Искендер бир чара толтура этти бууланта көтөрүп сырттан кирди. Маңдайына чыбырчыктап, майда тер сызылып, башкарманын көзүнчө ансын аарчый албай, өзүн коерго жер таппай алактап турду. Келе, сүлгүнү берчи, деп аялына шыбырап, ап каарыган чабан кире бериште кепичин эптеп чечти эле, таманынан суу өтпөсүн деп төшөгөн патектин бир бучу кошо суурулуп чыкты. Анысы бүктөлгөн гезит экен. Жанатан бери арамза ойлору тынчый бербей, төрдө отурган Оторбай багалаң козунун жаңы бышкан этинин жытына шилекей коюлуп, табити ачылып олтурган кез. Кокустан эле көзү Искендердин кепишинен чыгып калган ошол гезиттин бурчуна кадалды. Ал жерден бир кара муруттун жартысы эле көрүндү. Оторбай бир саамга токтой калып, ичинен токточу, бул кимдин кара мурт эле, деп бир саамга ойлоно калды. Кайдан көрдүм экен? Кимдин мурт эле? Деп ичинен жакшы эле түшөлсө да такыр эстей албай койду.
Атаңдын оозун урайын, кимдин бир тоосу ошонуку болсунчу. Ага эмне анча ойлоном, деп өзүн токтотту. Эрт тартаар алдында суу куюлуп, чылапчын кармап турган Искендердин 5 жаштагы баласына бата берген болуп, колуна макисин алды. Үй ээси устукан тартып, анан этти майдалап туурап кирди. Бул өзү жазында туулган козу, деди ал этин мактап. Өз колум менен сүт берип чоңойтком. Энеси өлүп калган эле. Ошон үчүн уйдун сүтүн ичип, май сапсары, карасаңыз, жарыктыктын этин. Отурбай этти былчылдата чайнап, обору ачылып, арам ойлорун бир азга болсо да унуткандай отурду. Чабандын бети туурулуп кесилген аялы андан иймене отуруп, тууралган эттин үстүнө адыра ундан жасалган камырды кошуп, майлуу сорподон куйду. Мына эми чыныгы 5 бармак даяр болду. Алыңыз, аксакал, деди калдастаган Искендер. Отурбай 5 бармакты сугуна жеп жатып, курсагы тойгондо гана босогодо баягы кара кепиштен булайып чыгып турган гезиттен жасалган батекке кайрадан көзү түштү. Ошол замат акылын пештеп, бул мурут кимдин муруту экенин эстеди. Бул кара мурут улуу жол башчыбыз Сталиндин муруту эмеспи? Ооба, дал өзү. Көзү чек жейип демин ичине алды. Дал ошол маалда Искендер суу даярдамакка жана аракта бурчка коюп келген чөгүндү көтөрүп жөнөп калган болчу. «Эй, токточу!» деп бакырып жиберди башкарма. Ал ордунан атып туруп, майлуу колун сүргүгө аарчыбастан босогодогу кепишти колуна алды. Ичиндеги гезитти сууруп чыгып, бүктөмүн жазганда көзү чакчайып кетти. Ооба, бул чын эле пролетариаттын улуу көсөмү Иосиф Сталиндин сүрөтү эле. Отурбай эки санын мыжыгып алды. Өнү калтырап чыкты. Буну эмне кылганың, каргышты игир? Улуу жол башчыбыздын сүрөтүн таманыңа кантип салып тебелеп жүрөсүң, ай? Атаңны алат акмак. Бул үчүн сени атыш керек. Искендер колундагы чөгүнүн жерге кое салып, коркконунан өңү бозоруп, калчылдап калды. Аке, кое туруңузчу, мен байкабай эле таманым суу өтпөсүн деп салып алган элем. Кудай урсун, атайын кылган жокмун, деди ал жанталашып. Искендер 2-3 күн мурда айылдагы кызыл үйгө чоң жыйналышка барганда, үгүтчүлөр Сталиндин 5 жылдык планы тууралуу узун баяндама жасашкан. Жыйналыштын аягында ар бир чабандын колуна жаңы эле басмадан чыккан боёгунан жыты кетелек «Правда» гезитин карматышкан эле. Сабаты жок Искендер гезитти бүктөп, куржунуна салып, тоого алып келген. Жайлоого жаан улам жаап, Искендердин эски кепичинен таманы тешилип, суу өтө баштаганда куржунуна салынган гезитти көрүп, окуганды билбесем, мунун мага эмне кереги бар? Анда көрө таманыма салып, суудан коргоноюн, деп эч кандай арам ою жок, жол башчынын сүрөтү бар бетин айырып, калың экен деп, ылайыктап бүктөп, кепичине батек кылып салып алган болчу. Отурбай гезитти жайып, «Правда» деген жазуунун астындагы жол башчынын 5 жылдык планы тууралуу калкка кайрылуусуна көз жүгүрттү. Мына, кара! Улуу көсөмүбүздүн сөзүн бутуң менен тебелеп жатасың. Чыккынчысың сен. Эми көргүлүктү көрөсүң. Сени ГПУга тапшырып, эл душманы деп атууга кетирем. Айланайын, аке. Искендер дароо Отурбайдын бутуна жыгылды. 5 балам бар. Кичүүсү жаңы эле балтыр бешик болду. Анте көрбөңүз. Отурбай аке, тууган эмеспизби? Эмне десеңиз ошону кылайын. Айланып кагылып кетейин. Мени каматпаңыз, деп жалбарып кирди. Отурбай чабанды жакадан алып, өзүнө жакын тартты. Эми тууган болуп калдыкпы? Сен накта эл душманы болдуң. Мына, бул гезитти ГПУга көрсөтсөм, турган жериңден атыласың. Бирок, эгер айтканымды кылсаң, балким жаныңды сактап калам. Анын көздөрү арамза жылт этти. Искендер үмүттөнө тигилди. Ал үнүн акырын чыгарып, сен азыр мага Сагалыга каршы арыз жазасың. Сагалы 10 топозун колхоздон жашырып, тоодо мага бактырып жүрөт дейсиң. Түшүндүңбү? Жок, аке, анта албайм. Кантип ал кишиге каршы жалган жерден, деп Искендер кеп баштаганда Отурбай алкынып кирди. Ошентесиң, деп бакырды ал. Бүткүл пролетариаттын атасы Сталиндин сүрөтүн таманыңа басып, анын саясатын шылдың калганың аз келгенсип, эми минтип мурдагы байды коргоп жатасыңбы? Же сенин башың кетет, же Сагалга каршы көрсөтмө бересиң. Азыр ага каршы арыз жазасың. Искендер эмне кыларын билбей шалдырап отуруп калды. Ошол маалда Кара Өзгөй башкарма көтөрүп жүргөн кайыш сумкасынан кагаз менен кара сыясын алып чыкты. Ал сабатсыз экенин жакшы билчү. Кана, баш бармагыңды бас, деди ал буйрук берип. Тергөөгө барганда ушул сөзүм чын дейсиң.
колхоздун топоздорун көрсөтүп, ушулар сагалныкы дебесең, менден жакшылык көрбөйсүң. Кың этсең, мына бул батегиңди көрсөтөм, турган жериңен атышат. Оторбай батекти бүктөп, сумкасына салып жатып, Искендердин титиреген колун кармап, баш бармагын кара сыяга малды да ак кагаздын бурчуна бал чайттап бастырды. Урматтуу угарман, сиз Гүлнура Жумалиеванын Алча гүлдөгөн түндө чыгармасын уктуңуз. Окуган Айгүл Мырзабек кызы. Кийинки бөлүмдөрдө окуялар абдан татаалдашат. Чыгарманын Закым коштогон күндөр деп аталган биринчи бөлүгүнүн финалдык бөлүмдөрүн угуп жатасыз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Кадырман угарман, чыгарма жакса лайк басып, пикир калтырып, каналга катталыңыз. Сиздин колдооңуз каналдын өсүшүнө жана жаңы бөлүмдөрдүн тез чыгышына шарт түзөт. Биз менен болгонуңуз үчүн чоң рахмат.